Мына пресс-подборщик сурап аткан туугандар. Пресс-подборщиктин кенине келдик. Ловол, Юто, Зумлен, бүт. Ар кандай моделдеги пресс-подборщиктерге келдик. Азылышуулардан арасынан карап туруп кененирээк маалымат алып беребиз. Бааларымды, иштеши кандай? Достор, анеміз азыр сіздерге таныстырмақшы болғанымыз болса, ушу Зомулондун YF2000 моделіндегі пресс-подборщик. Бұл толка жаңа заводский ешқандай иштелбеген жаңа моментдеги подборщик. Бұл өлчөмдөрү мына артында чыгарган пресстин өлчөмү 80 санты, 60 санты жана 1 метр 1,26 теңшеге болот. Жогорку функциядагы подборщик. Или бушу подборщик керек болсо, бушу подборщикти алган. Анан кийин бул пресс-подборщиктин артына ошо прессти чыгаргандарын өлчөмдөрү боюнча каалагандай моментте текшерсеңиздер болот. Ушул эле пресс-подборщикти алган досторго ушу өзүнүн пресс дегенде керектүү жиптерин комплект менен кошуп беребиз 13-тен. Эгер кимге керек болсо байланышсаңыздар болот. Булар толка жаңы. Кыргызстанга Ош Бишкекке разница жок, айырмасы жок. Түшүшү $10,500 менен түшүрүп беребиз. Көрүп атканыңыздардай карасаңар, абал таза. Бул эми тура берип, не болгондо складтачы бирок топо басып турокто, бул өзү жаңы, эч кандай бир катымда иштеп көргөн эмес туугандар. Карасаңыздар, ушу тура берип эле ушинтип бир аз топо басып калган. Бирок жап жаңы заводдон чыккан бойдон $10,500 менен Кыргызстанга жеткизип беребиз туугандар. Мына туугандар карасаңар, бунун ичине жиптен ар бир 3 түргектен 3 оромдон жип салынат. Ошо мау пресс деген эки тарабына 63 салынат. Ушуга толук комплект менен жиптерин кошуп беребиз туугандар. Бул жерин карасаңар, сааттары 0 саат иштеген көрдүңөрбү? Бир үчтүктө чыгарып көргөн эмес. Ушул саатына карат да, күнүгө канча үчтүк чыгарат, бул жеринен иштешиңе карат да, чыккан ором санын чыгарып берет өзү автомат. Мына тиштерин карасаңар, бардыгы жаңы. Манакей. Анан кийинки подборщигибиз болсо Orlen компаниясынын 2250V тибиндеги пресс-подборщик. Жок, пресс-подборщик туура. Пресс дегичти да негизи. Жакындан бери товарларды Кыргызстан жөнүндө бир аз сөздөрүм туура эмес болуп атат. Аны кечиресиңер. Бул дагы 3-жылдагы заводдон чыккан, эч кандай иштетилген эмес туугандар. Көрүп атканыңыздардай абалы жакшы. Бул да ошо жаңы товар. Буга да окшош, ушуну алган туугандарга жиптери менен толук комплект кылып кошуп беребиз. Мына ичин көрсөк, маселен бул жерин ачып көрөлү. Мына бунун ичине 4 ором батат. Бир тарабын 4 оромдон, эки тарабына жалпы 8 ором жиби менен батат. Кыргызстанга жетиши $11,200 менен жеткизип беребиз. Эгер кимге ушундай керек болсо, биз менен байланышсаңыздар болот туугандар. Көрүп атканыңыздардай мына карагыла. Абалы ушул состояниеда, ушул моментте ушундай жакшы пресс-подборщиктер көргүлө достор. Керек болсо алып кагыла, силер эскилерин ала бербей, жаңылары ушундай чыгат. Сүйлөшүү жолдору бар. Мына туугандар. Кийинки тракторубуз мына LX804 кененирээк тааныштырып берели. Анан кийин мына сиздер ойлоп калбаңыздар, булар бүт эле трактор салат экен, техника салат экен депчи. Трактордун кандай шаймандары керек болсо, эмне запчасы керек болсо айтып бергиле туугандар. Кыргызстанга болушунча чыгарабыз, колдон келишинчечи. Тракторга эмне керек болсо айтып берсеңиздер болот. Достор, анемиз азыр мен силерге тааныштырмакчы болгонум болсо, Yoto'нун LX804 Dongfang бул. Аны өзү өчүрүп алсың. Достор, анемизде бул LX804 2015-жылдын Yoto 2015-жылдын трактору болгону, мотору простой аппарат, заводдон чыккан боюнча, ошо простой аппарат менен чыккан. Трактор өзүнүн жылы 2015-тики. Өзү алды чоңмоз, дөңгөлөктөрүн карасаңар, бул Кытайда биздин ушундай дөңгөлөк колдонот, инчике. Кыргызстандагыларга байкелердин талаптары боюнча кең Armor компаниясынын дөңгөлөгүн алмаштырып берип атабыз. Алдындагы болтаж эли, артындагы болтаждардын баардыгын толук комплект менен койдуруп беребиз. Эгер кимге ушундай трактор керек болсо, биз менен байланышсаңыздар болот. Мына көрүп атканыңыздардай трактордун абалы состояниясы баардыгы жакшы туугандар. Ал эми мунун финанс канча дешиңер мүмкүн, Кыргызстанга жетиши $13,300 менен Ош Бишкекке разницасы жок, түшүрүп беребиз. Без расумашка Кыргызстанга жетиши туугандар. Силерге таанышмакчы болгонубуз мотор бөлүгүн көрсөтөлү. Мынакей карасаңыздар, тургандай эле простой аппарат.
өзүнүкү заводдон чыккан боюнча простой аппарат менен чыккан. Анан кийин бирок мына бул простой аппараттыкы турбина эмес туугандар. Турбинасы жок, без турбина, простой аппарат. Мындай сварка тандай, май тандай деген болбойт. Любой жерден кете бересиңер туугандар. Мотор алаты абалы жакшы, көрүп атсаңыздардай. Ачылган же мындай ключ чеккен абаллары жок, карасаңыздар жакшы абалдагы, жакшы состояниедагы трактор. Көргөнүңүздөрдөй, я. Анда эмесе, кабинаның ички сабагымен таанышып өтөлү туугандар. Мына деп туруп чыксак, мынакей кабинаның ички акыбалы. Трактордун жылы мына 2084, 2015 жылдыкы. Ана көрсөңүздөр. Бул 2015 жылдардыкы негизи евро кабина эмес, бардыгы простой кабина, просто ичиндеги комплект шаймандары, ичиндеги функциялары бардыгы толук нормально эле. Карасаңар, просто кийин койдурулган кондиционер бар экен бул жерде. Мынакей жасы дагы эле нормально иштей берет туугандар. Эгерде ушул трактор кимге керек болсо байлансаңар болот. Ушул алетте. Мына. Дагы айтып өткөнүбүздөй, мына жерде адам отурса болот. Жанында ордугу бар, арты ачыла турганы, аркайны. Мына карасаңыздар, арты ачылат. Мынакей. Эми трактордун артын тааныштырып өтсөк туугандар. Көрсөңүздөр, сокой фреза илгенин бардыгы толук, бомдор толугу менен иштейт. Карасаңыздар, тиги жериндеги тиги фреза менен эме сокой аңтарма сокой чатыгандагы аңтаргыч жел менен бардыгы толук иштейт туугандар. Баллондорун, болташтарын полный толугу менен жаңы алмаштырып, жаңы кылып беребиз туугандар. Мына көрсөңүздөрдөй. Мына бул өзүңүздөр көрүп турган жер бүт ушу Кытайдан заказ кылган тракторлор ушул жерге чогулат дагы. Ушул жерден Кыргызстанга чыгат карго. Кыргызстанга чыкчу тракторлор бүт ушул жерде чогулат. Мыналар бүт башка мамлекеттерге, Кыргызстанга чыга турган тракторлор. Мыналар уже жүктөлүптүр. 404 комбайн. Уже булар кетип атат. Пресс подборщиги менен. Азыр Кудай кааласа биз дагы Кыргызстанга 2 трактор жүктөйбүз. Бүт аябай чоң. Трактор базада берчи, техника база. Мына бул да жүктөлөт экен. Достор, мына эмес азыр силерге түшүндүрмөкчү болгонум, Yoto 1004 бул трактор өзү 2022 жылдын трактору, ушуну биздин. Мына достор, мына тракторду азыр Кыргызстанга жүктөп атабыз. Бүгүн Кыргызстанга жүктөп турган трактор Кыргызстан Бишкекке, ошо Бишкектеги байке заказ берген Yoto 1004 104 аттын күчүндөгү трактор. Биз бул трактордун жакшынакай моментте дөңгөлөктөрүн жаңы армор компаниясынын дөңгөлөгүн алмаштырып, сонун кылып арты алдын сонун кылдык. Дөңгөлөктө карасаңар, пакет жаңы дөңгөлөк. Ал эми андан сырт болт таштарын жакшынакай катырып бердик. Алдындагы болт ташы онталы толук туугандар келсеңер. Мынакей алдындагы 10 та болт таш толугу менен катырылган. Андан бул байкеге мен мына аппаратты белекке бердим. Неге дегенде, билесиңер туугандар, Кытайда 2017-тен өйдөк тракторлор бардыгы электрон аппарат чыккан. Бул 2022 жылдын Yoto 1004. Ошол себептен байкеге кийинки 5 жылдан кийин проблема болбосун деп өзүм сурап, мына аппаратты белекке берип койдум. 1004. Эгерде бул Бишкекке барат. Ооба, Бишкекке барат. Да, бул трактор заказ бергенде 3 күн болгон. 3 күндүн алдын акчасын которгон. Менен түндө сүйлөшүп отуруп эле 500 миңди салып кой деген банка. Ошто компания эртеси дагы 500 миңди которган, эртеси эле калган акчаны толугу менен берип таштады. Ошол моментте бүгүн 3-күнчү күнү акча толук болуп Кытайга бердик. Азыр мына каргого карасаңар, ушундай жүктөбүз такыр. Жүктөп атабыз. Жалпы 3 күн ар жакка Кытайгадан Эркештамга 10 күн, эме 8 күн, жалпы тияк 11 күн түшсө Бишкекке 13 күн 14 күн жетип болот. Мен айтып атам, 15 күн жеткиз болом деп. Акча сразу болсо товарда сразу кете берет туугандар. 15 күндө Кыргызстанга ош Бишкекке разница жок, товар жеткиз болобуз. Эгер да кимге ушундай техника керек болсо, биз менен байланыш кылам, ушул каналды кошуп туугандарга, досторуңарга таркатып коела туугандар.
Мына Бул асыңыздарда таразалар турган дыйкандар мал үчүн, жаныкчылардын фермерлер таразалары. үчүн, койлорго, Эски жылкыларга, жылкы, бука, мал букаларга ар жаныкчылардын кандай бардык таразалар түрлөрүн бар. тарта берсеңиздер болот. Размерлери ар кандай. Кандай размер керек болсо бизге кайрылыңыздар. Тараза керек 1 болгон жыл болсо кепилдиги бизге менен байланышыңыздар. бузулуп калып, ал жак бул жак проблемалар болсо бүт номерге. өзүбүз карап берип турабыз.